элек. Менде баары жакшы, азыр дем алып баардыгы жакталып калды. Кудайга шүгүр. Бул сиздер көрүп турган жигиттин аты жөнү Бахтияр Ардаков. Азыркы учурда Индия жергесинде ооруканада фонддун көзөмөлүндө жатат. Биздин Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фонду менен Индияга барып, азыр доктурлардын текшерүүсүнөн өтүп, жыйынтыгы $15.000 операция кылдыруу керек болууда. Бирок бул сума Бахтиярдын үй бүлөсүндө жок болгондуктан кайрымдуу элге кайрылууга аргасыз болушууда. Алыскы жерден туруп атасы Ардак Беккожоев кайрылса, өлкөдө турган энеси Айнур Айым көзүнөн жашы мончоктой тамып, кайдыгер карбаган элден жардам суроодо. Assalamu alaikum Kırgızstan mekendештерим. Мен балам Ардак Бахтияр. Ушул Супермакс госпиталына дарыланып атабыз. Ушул дарылан бүгүн дарыланып баштады. Химиябызды алып атырып. İşte жакшы да карашып атыр. Неме жакшы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун. Ушундай биздин элибизде ынтымагы бар, биримдигибиз бар. Көп улутка салыштырмалуу бизде өзгөчөлүктөр бар. Ушулдай мүмкүнчүлүктөр берген Кудайга шүгүрлөр болсун. Анан биздин ушундай бүгүнкү күндө биз азыр жанымда ушул эне олтурат. Ушул өзүнүн уулунун бүгүнкү күндө оор абалда аты жаман оору менен алышып жаткан өтө оор күндөрүн баштарынан кечирип аткан учур. Ушул учурунда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде айтып осуяттарын калтырган. Мусулмандар силер бир дене сыяктуу болгула. Дененин бир жери ооруса, бүтүндөй дене зыркырайт деген. Денеде бир мүчө ооруса, анысы кандай бир мусулман ооруп атса, калган мусулмандар көрүп туруп кайдыгер болбостон кол сунгула дегенге чакырык кылган. Ушундай чакырыгына кайдыгер карабаган мен Манас элине, Чат базар элине, ушул айыл өкмөтүнүн башчысына, айылдын имамына, айылдын жалпы тургундарына өтө өзгөчө терең ыраазычылык билдирем. Себеби мен бир эле жолу эмес, бир канча жолу мен ушундай оор күндөрүндө бирге ушундай себепкер болуу аракетинде болдук. Бирок аябай мындай бир ынтымагы күч, ушундай ынтымагыңыздар ажырабасын, ушундай оор күн башыбызга келбесин. Жакшы күндөрдө бирге болойлу. Азыр мындай жанымда отурган эненин Бахтияр деген уулу бүгүнкү күндө 10 күнүнөн 1 күн ачыл элек. 18 жаштагы жигит, 17ге чыгат эмичи. Ушу жигит эч билип билбестен ушундай дартка чалдыгып бүгүн жалпы элдин ынтымагы менен Индия өлкөсүнө кетип, ошол жакта дарыланууда. Анан ал жакта дагы урматтуу бир туугандар, бир айга деген эле жакшы үмүт менен барышкан. Ошого жеткирелик акча менен кетишкен. Бирок ал акча жетишсиз болуп калгандыктын бир себеби барганда анализдерди тапшырылганда точный конкреттүү эме чыкканында бул бир аз күчөп барып калгандыктын себеби болуп турат. Ал жакта азыр дарыланууда 3 айга чейин, 3 айдын айланасында ошол жакта болуш керек болуп калат экен. Анткени ал жерде уже чыгымдар да ашыкчараак болуп, көбүрөөк жата турган болгондон кийин ал жерде мейманкана, жеп ичкени жана башка көбүрөөк камтылып калат экен. Ошондуктан дагы азыр кайрылат элек сиздергечи. Ушул экран алдындагы реквизиттер ушул үй бүлөнүн өзүнө таандык. Ушуга кол сунуп турсаңыздар, Кудай ыраазылыгы үчүн гана бир туугандар, садака баладан сактайт деген. Сиздер кол сунсаңыздар, ушу бала сиздерден алыс болсо экен деген азыр эне тилеги да турат. Элге өзүңүздүн дагы бир кайрылууңуз, ыраазычылыгыңызды айтсаңыз болот. Ушу мен балам бир саматта ооруп калды. Ушу Кыргыз элиме, ушу Манас элиме, Чат базар элиме, ушу мен балама деп чуркаган. Балдарга баардыгына ыраазымын. Мен тааныбаган да, тааныбаган кишилериме да ыраазымын. Ушуларга ыраазычылыгымды айтам. Анан ошол жака ошо азыр атасы лечение алышып атат. Ошо узагыраак созулду, ошо химия алышат экен. Анан 3 айдан ошо бир августта операция деп айтышыптыр. Анан ошого бирден бир азыраак сумма менен, бир азыр эле неме менен бияктагы фонддун азамат Айсалкындарга да ыраазымын. Ушулар аркылуу ошол жака эметти. Анан ошо дагы да осы Кыргыз элиме кайрылам.
ошо Алла таалам жардам кылсын каалайм. Элим, журтум баарыңарга ыраазымын. Ушу мен балам акыркысы ооругандардын акыркысы мага окшоп бир эне ыйлабасын. Мен балам окшоп бир бала оорубасын. Акыркы мен балам оорусун, акыркы ыйлаган эле мен болоюн. Баарыңарга жакшылык каалайм дейм. Ушу кыргыз элиме ыраазымын. Ушу сиздер чогулткан акча менен атасы экөө ушу Индия элинде дарыланышып атат. Аллах таала бергенди артына шифа берсин. Урматтуу бир тууган, эгерде сиз көрүп жаткан болсоңуз, муну жөн гана түрдүрүп койбостон, жөн эле көрүп койбостон, жүрөктөн кабыл алып, өзүңүзгө салыштырып карап, намазыңызда дуа кылып койсоңуз, сизден өтүнүч. Мусулмандын негизги куралы бул анын дуасы деген. Ошол дуа кылып койгондугуңузга да муктаж болуп турат бул үй бүлө. Ошондуктан жакшы өзүңүзгө дагы бул видеону бөлүшүп, комментарий жазып, бата тилек дуа кылып койсоңуз, бул дагы болсо чоң жардам деп билсеңиз болот. Ошондуктан көптөн көп өтүнүч, бат-баттан колдоого алып, убакыттан уттурбастан кашына эненин уулу жакшынакай жаркырап келүүсүнө себеп болуп, Кудайдын сыйлыгына ээ болойлу. Аллах баарыңардан ыраазы болгон болсун. Бактияр азыр болгону 17 жашта. Оорунун айынан жаш туруп, химиотерапия алууга аргасыз болууда. Ал эми толук сакаюу үчүн кымбат баада операция керектелет экен. Ошол себептен уулун жоготуудан корккон ата-эне минтип сиздерден жардам сурап турат. Келиңиздер, кайдыгер Карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.